$75.000 2 этаж болгон ушул чоң үй сатылат. Коросунда времянкасы дагы бар экен. Жери 6-8 соток. Түзмө-түз элер менен байланыш болот. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу үй совхоз Фрунзеде жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн объездной жана совхоз Фрунзе көчөсүнүн кесиши Байдыйкан жаны менен мындан кирсеңиздер болот. Кирип келесиздер. Сол жакта мындай көчө. Ушул жерден да жашыл крыша үй көрүнүп турат. Ушул сатылуучу үй болуп калат. Анан бул жагынан жанагы Военная Антоновка, школьный центральный көчөнүн кесилишинен Султан холдун жаны менен түшүп келсеңиздер деле болот. Оң тараптан мына ушул көчө менен киресиздер. Бул жерден жүргөн маршрутка бар. И бул жакка жүрсөңүздөр объездной, аны менен Дордой тарапка барганга дагы өтө ыңгайлуу. Түз эле объездной менен барасыздар. Бул жагынан сокол тарапка кеткенге дагы ыңгайлуу туугандар. Бул үйдүн көчө тарабы совхоз Фрунзе проектируемый көчөдө жайгашкан. Сиздер көчөнүн мындайынан киресиздер. Кирип солго бурулсаңыздар, мына ушул үйдү көрө аласыздар. Оң тарапта туугандар. Же болбосо бул тарабынан объездной тараптан Байдыйкан жаны мындайынан кирип келсеңиздер деле болот. Жол кенен электр энергиясы прожекторлор орнотулуптур. Кошуналар райондун көрүнүшү туугандар. Участоктун аянты 6,80-6,8 соток. 7 сотокко жакын түштүк чегран экен бул кошунанын Еврозаборунан. Көчө тараптан дарбазасы азыраак жерде орнотулган. Жана ошондой эле түндүк чеграсы арка кошунага чейин. Мына түндүк чегра мына бул забор үчүн куюлган фундаменти бүтө жерине чейин болуп калат. Үй боюнча айтсак, 12ге 10 болгон чоң 2 этаж үй, прихожканы эсептебегенде 12ге 10. Анан коросунда 12ге 4 болгон 3 бөлмөдөн турган времянкасы дагы бар. Анан суу үйдүн ички тарабынан, коробунун, көчө тараптан дагы чыгарылыптыр. Дарбазадан киресиздер. Времянка менен үйдүн ортосунда ушундай навеси, ылдый тарабында кенен машина койгонго жайы, стяжка болгон. Азыр ошо тапчан дагы турат экен. Документи кызыл китеп, керектүү документтердин баары бар туугандар. Андан бул жакта үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Бул жагында да кенен ушунча бош жери. Адакта мындай вишня багы, жер жебиркенге жери, мынакей. Үйдүн болсо бул мына чыгыш тарабынан көрүнүшү туугандар. Сиздерге азыр ички тарабын көргөзөйүн. Кире бериш прихожка. Анан бул жакта мындай чакан бөлмө. Түз киребиз. Оң тарапта бул жер тамак даярдаган жай болот экен. Бери карай кирсек, чоң ушундай бөлмө. Бул жагы холл, бул тарабы зал экен туугандар. Анан этаждын ортосу плита менен бөлүнгөн. Электропроводдор тартылган, отоплениянын батареялары котелуна чейин орнотулган. Жаксаңыздар эле отопление уже иштейт. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Экинчи этажга чыксак ушундай холл дейсизби? Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Жалпысынан 5 бөлмө туугандар мынакей. 5 бөлмө плюс чыккандагы холл жана душ өзүнчө, ажатканасы өзүнчө бөлмөдө жайгашкан. Отопление батареялары орнотулган. Бул жерде бир балдар бөлмөсү. Анан бул жакта дагы бир ушундай бөлмө. Ушундай да 5 бөлмө бар. Чоң семьялар үчүн да өтө жакшы вариант экен. Коросунда 3 бөлмөдөн турган времянкасы дагы бар туугандар. Электропроводдор тартылган, шпаклевка болгон. Терезенин астындагылар баары орнотулган туугандар. Эми сиздерге времянканын ички тарабын көргөзөйүн. Кирген ушундай бир бөлмөсү. Өз жагында печка менен жууйт. Бул жагында дагы бир бөлмө. Бул жерде дагы бир бөлмө. Ушундай 3 бөлмө турат. Ички тараптан да суусу чыгарылган. Пластик терезелер. Дагы эмне маалымат туугандар. Бул жакта отоплениянын котел үчүн бөлмө. Котелго чейин орнотулган туугандар. Отопление котел дагы орнотулган. Бул жагында мынакей дагы жаш бактары. Эң эле чыгыш чегара бул жерге чейин, сырткы жактан чейин тротуар куюлган. Так, баасы болсо бул үйдүн $75.000 сурап атыптыр. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Эсин номери 0556 25 15 30.
0556 25 15 30 туғандар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туғандар менен видеоны бөлүшүп кетиңиздер.